Урматтуу Москва шаарында эмгектенип үй бүлө багып жаткан мекенештер, сиздер үчүн 12 жылдан бери таза документ жасап келе жаткан Али Байкени сунуштайм. Документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беришет. ИНН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. Bir ayda bir bazaсын текшерип беришет. Базадан чыгып кетсе, кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +7929 541 02 05 номерине кайрылсаңыздар болот. Али Байке жооп берет. Илгерки карусель жок. Садыр Жапаров шайлоонун жүрүшү боюнча оюн айтты. Бишкек шаарындагы жергиликтүү кеңештин депутаттарын тандоого добуш берген соң президент Садыр Жапаров жарандарга кайрылды. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Анда мамлекет башчысы өлкөдөгү шайлоо системасы оңолуп, ачык айкын болуп калганын белгилеген. Биз шайлоо системасын автоматташтырдык. Мында добуштарды санай турган адам фактору жок. Шайлоо аяктагандан кийин жыйынтыгы 20 минут, жарым сааттын ичинде республика боюнча чыгып калат. Шайлоого катышкан жаран 1 сутканын ичинде кайра башка участкага барып, добуш бере албайт. Илгерки карусель жана бюллетендерди массалык түрдө урнага таштоо дегендер жокко чыгарылды деп билдирген президент. Мамлекет башчысы жарандарды шайлоого активдүү катышууга чакырып, 18 жаштан 100 жашка чейинки ар бир адам добуш берүүгө укуктуу экенин эске салды. Ал мен үчүн эмес, өзү үчүн добуш берет. Анткени ошол шайланган депутат 5 жыл бою шайланган аймактын маселесин чечет. Жергиликтүү бюджетти ошолор карайт, башкарат. Эгерде коррупционерди добуш сатып алганды шайласа, анда жергиликтүү бюджет уурдалат. Биз башкаруу системасын өзгөрттүк, реформаладык, ошондуктан азыр таза иштеген, татыктуу жарандарды тандоо маанилүү деп жыйынтыктаган өз сөзүн Садыр Жапаров. Беле кетсек, мамлекет башчысы Борбор калаадагы номер 1046 шайлоо участогунда добуш берди. Кыргызстандыктар 17 ноябрда 33 шаардык кеңеште 993 депутаттарды жана 231 айылдык кеңеште 5391 эл өкүлдөрүн шайлашат. Астанада 2 кабаттуу үйдөн чыккан өрттөн 4 жашы жетелек бала каза болду. Казакстандын Астана шаарындагы 2 кабаттуу турак үйдө телсиз жоо каптап 4 жашы жетелек бала каза болду. Бул туурасында казак басылмалар жазышты. Маалымдалгандай, өрт үйдүн чатырынан чыгып, анча-мынча түшкөн урандылар чыгуу багытын бөгөттөп калган. Анын натыйжасында 2, 3, 9 жана 13 жаштагы балдар үйдө камалып калып каза тапкан. Жергиликтүү бийлик балдардын жакындарына психологдор жардам берип жаткандыгын белгилеп, материалдык жактан да жардам бериле тургандыгын кошумчалаган. ОКМдин Астанадагы кызматы учурда өрттүн келип чыгуу себептерин тактап жаткандыгы маалыматта кошумчаланган. Ошондой эле өрт боюнча кылмыш иши да козголгону белгилүү болду. Казакстанда мурдагы мечиттин имаратындагы жарылуу 3 кишинин өмүрүн алды. Акмола облустунун Сабынды айылындагы мурдагы мечиттин имаратында газ жарылып, 3 киши каза болуп, 16сы жаракат алды. Айрым маалыматтарга караганда, имаратта маркумга Куран окутуу болуп жаткан. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кабарлашынча, 46 жаштагы кишинин, 41 жаштагы аял жана 12 жаштагы баланын сөөгү урандылардын арасынан табылды. Жаракат алгандар Астана ооруканасына жаткырылды. Окуя болгон жерде куткаруучулар, медицина кызматкерлери, кинолог, психологдор иштеп жатышат. ОКМ өрткө газ себеп болгонун кабарлады. Имараттан 6 газ баллон чыгарылды. Абхазиянын башчысы кызматтан кетүүгө даяр экенин билдирди. Өзүн өзү республика деп жарыялап алган Абхазиянын президенти Аслан Бжаня нааразычылыкка чыккандар Сухумидеги өкмөттүк имараттарды таштап чыгып кеткен соң кызматтан кетүүгө даяр экенин билдирди. Бул тууралуу ал өзү туулган Тамыш айылында тарапкерлери менен жолугуп жатып айтканын Азаттыктын Эхо Кавказа кызматы жазды. Грузиянын курамындагы Москва колдогон жикчил Абхазиянын Борбор каласы Сухумиде бир нече күндөн бери нааразычылык акциясы өткөргөн оппозиция өкүлдөрү 15 ноябрда жергиликтүү парламент алдына чогулушкан. Алар Орусияга артыкчылык бере турган инвестициялык келишимден баш тартууну талап кылышкан.
Митингчилер эртең менен парламенттин тосмостон бир бөлүгүн машина менен сүрдүрүп, куросуна кирип барышкан. Кийин полиция менен кагылышып, парламент имаратынын ичине кирип, президенттин кеңсесин ээлешкен. Кагылыш учурунда атылган октун үнү угулганы маалымдалган. Баштапкы маалыматтарда 13 киши жабыркаган. Наразычылык митингдин фонунда парламент Москва менен болгон инвестициялык келишимдин ратификациясы боюнча сессиясын жокко чыгарды. Кийинчерээк президенттик администрация келишимди артка кайтарууга убада берген. Оппозиция президенттин кызматтан кетүүсүн талап кылып, ультиматум коюшкан. Свобода радиосунун жазганына караганда, Аслан Бжаня кийинчерээк Сухуми шаарынан чыгып кеткен. Анын маалымат кызматы билдиргендей, ал түн ичинде Сухумиден 40 чакырым алыстыкта жайгашкан Тамыш айылына жеткен. Грузиянын курамындагы Абхазия менен Түштүк Осетия өздөрүнүн көз карандысыздыгын 1990 жылдардын башында эле жарыялашкан. 2008 жылдагы Грузия менен болгон согуштун жыйынтыгында Орусия алардын көз карандысыздыгын таанып, эки республиканын аймагына тең орус аскерлери жайгашкан. Кийинчерээк буга мүчө болгон дагы 4 мамлекет Никарагуа, Венесуэла, Науру жана Сирия Абхазия менен Түштүк Осетиянын көз карандысыздыгын тааныган. Улуттар уюмунун документтеринде бул эки аймак Грузиянын региондору деп аталат. Тбилиси Абхазия менен Түштүк Осетия расмий түрдө орус армиясы тарабынан басып алынган деп эсептейт. Булак Азаттык. Чоң 7 Орусияга каршы санкцияларды күчөтөт. Дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрү кирген чоң 7 тобу Украинага согуш ачкан Орусияга санкцияларды күчөтүүнү убада кылышты. 16 ноябрдагы биргелешкен билдирүүсүндө акыйкат жана туруктуу тынчтыкка жетүүдө Орусия тоскоол болуп жатканы айтылат. Чоң 7 өлкөлөрү Орусияга карата экспортту көзөмөл жана башка катуу санкциялык чараларды жактай турганын ырастады. Уюмга мүчө өлкөлөр буга чейин Украинага жалпы суммасы 50 миллиард долларга жакын насыя берүүнү макулдашкан. Бул каражат чет өлкөдөгү орус активдеринин эсебинен камсыздалат. 2022 жылы бул топ орус мунайынын баасына чек коюуну макулдашкан. Эгерде Орусиядан мунай белгиленген чектен кымбат сатылып алынса, аны деңиз аркылуу ташууга тыюу салынмак. Бирок эл аралык иликтөөлөр көрсөткөндөй, Орусия бул чектөөнү кыйгап өтүүдө. Чоң 7-нин курамына Италия, АКШ, Канада, Жапония, Франция, Германия, Британия кирет. Орусия 2014 жылы Крымды аннексиялап алгандан кийин андан чыгарылган. Булак Азаттык.